Алена эже, саламатсызбы? Сизге жардам сурап кайрылып жатам. Эже, мен жашоого адашып келип калганмынбы билбейм. Өзүмдү таптакыр жоготуп койдум. Болбосо аябай жакшы ата эненин колунда чоңойгон кызмын. Ата энем 6 баланы эч нерседен кем кылбай чоңойтушту. Бирок үйдөгү кыздарды абдан катуу кармашчу. Ашыкча ишикка бастырышчу эмес, мектептеги кечелерге, туулган күндөргө таптакыр жиберишкен жок. Жигит менен таанышуу, сүйлөшүү түшүбүзгө да кирбейт. Билбейм, балким ошондонбу, өспүрүм куракта ошол мектептеги кечелер, жигиттер менен сүйлөшүү кандай боло тургандыгы мен үчүн аябай кызык сезилчү. Ошол убактарда телефон аркылуу бир жигит менен таанышып калдым. Аз эле убакыт өткөндөн кийин ата энемдин үйдө жоктугунан пайдаланып, ал жигит менен жолугуштум. 17 гана жашта болчумун. Буга чейин мени бир да жигит колумду кармап, бетимден өпкөн эмес. Бирок биринчи эле жолугушууда ал жигит менен төшөк мамилесине бардым. Кыз экенимди билгенде ал жигит таң калды. Мен сени бузулган эле кыз окшойт дегем. Кыз экениңди айтпайт белең. Мен сени ала албайм деп так кис айтты. Бул күндөн тарта мен өзүмдү жоготуп бараттым. Катуу депрессияга түштүм. Өзүмдү булганган, жакшы жашоого татыксыз адам сезе бердим. Акыры ошол ойлордон качып Россияга иштегенге кетип калдым. Билесизби, жакшы жигиттер көп жолукту. Бирок мен өзүм корактоо жакшы жигиттерге өзүмдү татыксызмын деп эсептечүмүн. Ошондуктан жашы улуу анан ажырашкан жигиттер менен сүйлөшөр элем. Биринчи ирет турмушка чыккан соң 3 айдан кийин ажырашып кеттим. Андан кийинки жолдошум менен 5 ай жашадым. Үчүнчү жолдошум менен 3 жыл жашадым да ажырашып кеттим. Биринчи турмушумда да, экинчисинде да боюмдан алдырып салгам. Азыр турай албай калгам. 3 күйөөдөн чыккандан кийин ата энем, туугандарым катуу таарынышты. Бирок мен атайлап кылган жокмун. Эмнеге жашоом ушинтип бырын-чырын болуп жатканын түшүнбөйм. Минсең болмок, тийнсек болмок деп айтышат. Ооба, өкүнөм жасагандарыма. Бирок мен кандай адам тандашым керектигин, алда мен кантип жашаш керектигин билбейм. Ооба, өкүнөм жасагандарыма. Бирок мен кандай адам тандашым керектигин, алда мен кантип жашашым керектигин билбейм. Өзүмдү булганган, таза эмес сезем, татыксызмын дейм. Азыр жаштыгым өтүп баратат. Же мага акча жуккан жок, же алган мал мүлкүм жок, же үй бүлөм жок, же балам жок. Бир туугандарым неудачница деп өлүп коюшту. Ата энеме эмес, айылыма да бара албай калдым. Мени эч ким түшүнбөйт. Эмне кылам, Алена эже? Кеңешиңизди бериңизчи.